Максат менен кыялдын айырмасы эмнеде? Максат менен кыялдын айырмасы, устаз, менин жеке түшүнүгүм боюнча, максат бул адамга максатка жетүүнүн жолу тартиптелип көрсөтүлгөн да. Могу нерселер аткарсаң, сен ушул максатыңа жетесиң деп. Ал эми кыял бул жетүүнүн жолу белгисиз. Адам Тартиби жок максат. Тартиби жок. Тартиби жок максат. Көпчүлүк ушундан адашат. Тартипти билбесе, максатка жетүүнүн тартибин билбесе, алдында турган максатта көзгө көрүнбөгөн кыялга айланып калат. Көгүлтүр кыялга айланып калат. Эгер адам менеджер болсо, башкаруучу болсо, өзүнүн жашоосунун башкаруучусу болсо, көзүнө көрүнбөгөн кыялды да максатка айландырып алат. Максат менен кыялдын айырмасы, кыял мээде, максат реалдуулукта. Айырмасы ушунда. Максатка жетсе болот, кыял менен жашап өтүп кетет адам. Кээде кыялын максат деп ойлойт. А сен ушул максатыңды же кыялыңды ойлонуп көрдүңбү? Десе айырмасы белгисиз, билбейт айырмасын. Дагы бир жолу кайталайбыз. Максат бул реалдуу, ишке аша турган, тартиптелген багыт. Көзгө, назарга тутулган бир чек. Реалдуу. Конкреттүү барат. Ордуңан турсаң, барсаң, колуңду сунсаң аласың. Ошол максат. Кыял реалдуулукта жок. Мээде гана. Анын эч кандай тартиби жок. Жөн эле жатып алып, жамбаштап жатсаң сонунда. Ошо кыял. Бирок устаз, кыялды деле орундатса болот да? Албетте. Адамдардын чебери эмне менен айырмаланат десе, кыялды максат кылып алат. Жанага жетет. Адамдардын печели эмне кылат десе, реалдуу максатты кыялга айландырып салат. Жана өмүрү жетпей өтүп кетет. Устаз, буга чейинки бир маектериңизде, өзүңүздүн лекцияларыңызда көргөм да, устаз, өзүңүз айткансыз, намаз окуйт, 5 убак намаз окуйт, ислам дининде мен алхамдулилlah түшүнөмүн, хидаят таптым деп жүрөт. Бирок сүйлөшө келсең, ар кандай проблемалар негизинде жашоодон максат эмне экендигин билбей чыгат деген жериңиз бар да, устаз. Мындан улам дагы суроо пайда болот да, устаз. Адам намаз окуса деле, бирок ушундай бир жолдо жүрсө деле жашоодо максатын билбеши мүмкүнбү? Мүмкүн. Себеби ал адам. Адам айтып атпайбызбы, кыял менен максатты алмаштырып алуу аны түшүнүүдөн келип чыгат. Эми намаз эмненин белгиси десе, намаз ал адамдын Аллах субхану ва тааланын туура жолунда экендигине далил. Намаз болгон ушуга далил, туура жолунда экендигине. Бирок ал байкуш ушул туура жолдо да каяка кетип атканын билбей жашап кетиши мүмкүн. Жашай берет туура жолдо, бирок каяка кетип атканын билбейт. Элдирбеп жашай берет. Намаз түркүгү болгон ислам дини максатты анык койгондор үчүн түшкөн дин. Максатты анык белгилегендер үчүн. Кимдир бирөөгө бейиш кыял болсо, ага бейиш кыял эмес. Ага максат, реалдуу максат. Жанага жетүүнүн жолу ушу ислам дини. Намаз ошонун бир түркүгү. Кайсыдыр бир байкуш намаз окуганы менен бейишти кыялында кармаса, демек ал максатты түшүнбөдү. Мен ошолорду айтам, бул байкуш намаз окуйт, такыбалыгы бар. Аллах бейишке чыгарсын. Бирок ошону мына жашоодо максат кылып жашаса, билесизби кандай утмак? Бул реалдуулук.